Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыздар урматтуу, жалпы амансыздарбы? Мен YouTube каналымдагы подписчиктерим, достор, жалпы мекендештер. Негизинен мен азыр бир кыскача маданият, маалымат жана туризм министрлигине кыска нуска бир кайрылуу өтүнүч жана бир талап айтып коюуну чечтим. Негизинен туугандар, ушул Кыргызстанда 70% десек дагы болсо керек, мүмкүн андан көптүр. Ушул интернет желилеринде отурат, Facebook'та, айрыкча Facebook'та саясат, бардык көйгөйлөр көп айтылат. Мен таң калам да, ушул аябай көп сайттар бар экен Кыргызстандачы. Кыргызстанда миңдеген НПОлор бар. Ушуларга мыйзам чыгарыш керек да. 120 депутат дейбиз. Баягы көп суур ийин казбайт, ийин казса терең казбайт болуп атат. Бири-бирине ишенип, мен кылбасам деле баары бир ишке ашат да деген ой менен жүрүшсө керек мүмкүн. Ушул Facebook'тан карап, интернет желилеринен карап мен аябай таң калам да, ушул жаман жаңылыктар, элди суугаруу менен бир алек болуп аткан сайттар аябай көп да. Булар каяктан каржыланат, булардын булагы каякта? Ушул жөнүндө бир маалымат берип, же болбосо ушуларды бир ооздуктап, ушуларды жолго салып кое турган бир мыйзам иштеп чыгыш керек. Мисалы үчүн Репортер KG, Клоп, Азаттык, Элдик медиа, ТМЖ, Аргумент, Чагылган, Кабарлар.org, Назар Ньюс, Спутник, Акчабар, KG, Элдик медиа, Коом пресс, Барс медиа, Эл гезит, Арба KG, Абал KG, Говори ТВ, Апрель KG, 24 KG, Ынтымак, Мезгил Ньюс, Факт KG, Коом пресс, Сиан Ньюс, Маалымат KG, Элдик репортер, Турмуш KG, Т медиа, Ринг KG, Заман KG, Каждому слову дедим деген дагы бир сайттарды окуп калам. Көп сайттардын бир 80% негативный жаңылыктар менен алектенишет да. Өлдү, атты, астынды сойду, зордоду, фейктер. Ушуларды бир жолго сала турган мыйзам иштеп чыгыш керек. Жөн эле кабагыңа бүркөп койсо, канча адам баягы кыжалат болуп, мындай ойлоносуң да. Биз эмне деген жаңылыктарды угуп атабыз? Өтө коркунучтуу жаңылыкты чыгарат, аны ачып келсең, Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө болуп аткан болот да. Же болбосо ойлоп табат. Элдин аң сезимин буза турган ушу журналистика, НПОлор дейбиз, ушуларды бир жолго салып койсо жакшы болот эле. Эгер жолго сала албасаңар, мындай акыл сурасаңар, биз эми мындай өзүбүздүн көз карашыбызды айтып, жардам берели Алла ыраазычылыгы үчүнчү. Ошону бир жеткирип койсоңуздар, бир так маалыматтар, же болбосо кимге ишеничти билбейсиң. Ушуну бир мыйзам чегинде жолго салыш керек. Бирок казанда болсо чөмүчкө чыгат дейт. Маданият министрлигинде баягы канча акча бөлүнүп атат, кандай болуп атат, ал маданияттын эмнесине жумшалып атат, кабарыбыз деле жок. Ошо Жаманкулов деген инибиз бир көзгө көрүнө иштеп аткан деле көрүнбөй турат, байкалбай турат. Ошон үчүн туугандар, маданият дейбиз, ушу массалык маалымат каражаттардын бир жолго салууңуздарды суранам, өтүнөм жана талап кылам. Эгерде колдон келбей аткан болсо, бири-бириңиздерге ишенип олтура бербестен, урматтуу жогорку кеңештеги депутаттар, тартынбай эле акыл сурасаңар, өзүбүздүн билген оюбузду ортого салабыз. Көп катталыңыздар биздин YouTube каналга, менин каналым. Ошол жакшы жаңылыктар менен, анча-мынча юмор, жакшы каалоо тилектер, жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Аман болуңуздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар, дайыма жакшылыктын үстүндө болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.